Жегенде уялбаган жемкорлор төлөгөнү келгенде аты жөнүн жашыруун калтырууну каалашкан. Коррупционерлер менен күрөшүүдө кымырганын төлөтүп алуу ыкмасы дагы деле иштеп жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун Кабар улуттук агенттигине берген маегинде айтылат. Жапаров бийликте турган 2,5 жылда башкы прокуратура, УКМК жана ИИМ мамлекетке 10 миллиард сомдон ашык каражат өндүргөн. Жана айттым, 12 миллиардка жакын коррупциялык мыйзам зыяндарды аныктап атабыз. Анын ичинен 4 миллиардка жакынын акчалай түрүндө, 6 миллиардка жакынды биз натурал түрдө өндүрүп атабыз. Ошону өндүрүп бүгүнкү күндө мамлекетке кайтардык. Мунун бардыгы коррупция менен күрөшкөн аракеттин жыйынтыгы болуп саналат да. Рахмат. Өлкө башчысы өз сөзүндө акча төлөгөндөрдүн көпчүлүгү аты жөнүмү ачыкка чыгарбасаңар деген суранычы менен жарыяланбаганын, бирок кызыккандар расмий кайрылса каражаттардын баары түз казынага түшкөнүн далилдеп көрсөтүп берерин айткан. Мындай маанидеги маалыматты парламентте отчет тапшырган башкы көзөмөл органы дагы бышыктап кеткен. Анда кумтөрдөн кымырып жеген теңиз бөлтүрүктөн дагы 830 миллион 826 миң сомы өндүрүлүп, мамлекетке кайтарылганы маалым болду. Мамлекеттик ушерпти төлөө боюнча бул 80%дан ашыгы бүгүн ушерп өндү. Кылмыштардын тергөөсү аяктап калды. Бул созулуп аткан бир гана себеби ошол зыянды ордуна коюу боюнча гана убакыт азма созулуп атат. Жакын арада биз сотко кетиребиз. Эгерде ачык маалымат булактарынан издей турган болсок, акча төлөп кутулган 30дай мурдагы атка минерлердин аты жөнүн табууга болот. Алардын сапбашы Раим Матраимовдон башталып, мурдагы судья, айыл өкмөт башчыга чейин жетет. Саясат талдоочу Жолдошбек Бөтөнөев алардын аты жөнү азыр айтылбаса дагы эртеби кечпи ачыкка чыгат деген пикирде. Ал сөзсүз ачыкка чыгат. Эгерде бул бийлик ачыктабай кетсе, булар өмүр бою башкарбайт да. Булардан кийинки келген бийлик аны сөзсүз чыгарат. Биз азыр тарыхта илгеркилерди таап чыгабыз го. Жашыруун, таптакыр жашыруун деген бул чыгат. Мурда 70-40 жылда чыкса, азыр 4 жылда эле чыгып калат ба? 2 жылда эле чыгат. 4 саатта чыгат керек болсочу. Ошон үчүн сабыр кылып туралы. Жанагы уялгандар барып секин жегенде уялбагандар, эми азыр төлөгөндө уялып, кепкаларды баса кийип алып барып тергөөчүгө жолугуп төлөгөндөр төлөп алсын, бүтсүн. Эң башкы өлкөдө тынчтык болсун, бюджетке киреше болсун. Анан президент өзү билгенин айтат мунучу. Айтпаса кийинки бийлик айтат. Ошондой эле жемкорлук менен күрөш уланып, андан түшкөн каражат бюджеттин дефицитин жапканга жардам берип жатканда, аны колдоого алыш керек деген ойдо. Мүмкүн айтып койсо деле эч нерсе болбойт. Эми аны значит биз элбиз. Аны чоңдор өзү чечет деген нерсе болуш керек да. Биз кошуналардан да үйрөнүшүбүз керек да. Бизде сабыр жок, анан баардыгын ачык деп, кээде мамлекеттик сырды да айтып жатпайбызбы? Айтышың керек деп атып айтып, мамлекеттик сыр да калбай калган эмне да буга чейинчи. Ошон үчүн эми президент бул мамлекеттин атасы, элдин атасы мындай айтканда. Эл өзү ишенип, мына бир жараса Садыр Жапаров жарайт деп президент кылдык. Кылгандан кийин эми кичине сабыр кылып туралык. Анда бир нерсе билгени бардыр. Акылбек Жапаров өкө кантип ушулар элге жамандык кылайт дейсиз. Алар да бир жакшы иш кылайлы, элге журтка салым кошолук деп аракет кылып атат да. Коррупция менен күрөшүүдөн түшкөн каражаттар жазага тартылгандар боюнча УКМК төрагасы дагы жыл сайын отчет тапшырып турат. Мисалы, ал күрөшүүнүн алгачкы жылында 302 мамлекеттик кызматкер жоопко тартылып, 6 миллиард өндүрүлгөнүн билдирген. Албетте каражат мурдагы жылдарга салыштырмалуу көптүк кылат. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.